Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тескемесинин негизинде Бишкек шаарында жайгашкан бардык орто мектептерде Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын баш кармактардын жана бөлүмдөрдүн башчылары бекитилип, мектептерде жүрүп жаткан жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча иш-чараларды координациялоо боюнча бекитилген. Ушундай эле иш-чаралар республика боюнча бардык аймактарда жүргүзүлүп жатат. Нарын облусунда милиция кызматкерлери билим берүү мекемелеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Нарын облусунун аймагында укук бузуулардын алдын алуу, банкзат каражаттарынан оолак болуу жана экстремизмдин алдын алуу боюнча милиция кызматкерлери мектептерде окуу лекцияларын өткөрүүдө. Иш-чаралардын жүрүшүндө өспүрүмдөргө мыйзам бузуунун кесепеттери, кылмыш жоопкерчилиги, жол коопсуздугун сактоонун маанилүүлүгү тууралуу түшүндүрмөлөр берилди. Түкөл облусунун ички иштер органдарынын кызматкерлери аймактагы билим берүү мекемелеринин жана алардын чегинде ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Бул иш-чаралардын негизги максаты рекетчилик, зомбулук, наркотикалык заттардын жиналышы жана мектеп окутуучуларынын ортосундагы топтошуп мушташуулар сыяктуу кылмыштардын алдын алуу. Милиция кызматкерлери балдар менен жаштар арасында укук бузууларды болтурбоо үчүн кеңири маалыматтык жана профилактикалык иш-чараларды өткөрүшүүдө. Бүгүн 17 февралда Ош облусунун аймагында милиция кызматкерлери жумуштарын билим берүү мекемелеринен башташты. Кызматкерлер билим берүү мекемелеринде окуучулар арасында кылмыштуулуктун, укук бузуучулуктун, зордуу зомбулуктун, жол коопсуздугун топтошуу урушуулардын жана баңгизатка байланышкан кылмыштардын алдын алуу жана болтурбоо максатында иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бүгүн 17 февралда Талас облусунун аймагында милиция кызматкерлери жумуштарын билим берүү мекемелеринен башташты. Кызматкерлер билим берүү мекемелеринде мектеп рекетчилигинин, топтошуп мушташуулардын, эрте никеге туруунун, баңгизат каражаттарынын жана психотроптук заттардын зыяндуулугу боюнча профилактикалык иш-чараларды жүргүзүштү. Негизги максат жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу болуп саналат. Саламатчылык. Саламатсызбы жеке? Бизге 5 убакыт бөлөсүз. Бир топ түшүндүрүү иштерин жүргүзөлүп деп келип отурабыз. Өзүңөргө белгилүү, бизде мектеп рекети өтө өсүп кетип атат. Ошонун алдын алуу боюнча силерге түшүндүрүп айталы деп турабыз.